түкүрбөгүлө, какырбагыла. Түкүрбөйүн эле дейсиң. Бирок өлкөдө болуп жаткан айрым көрүнүштөрдү көрүп кантип пү дебей коесуң. Кеп эмне жөнүндө болуп жатканын алдыда сөз кылабыз. Мен Самат Качкынов, бул Шапалак ТВ каналы. Негизи бир башкача мамлекетпиз. Айтайын дегеним, мисалы бул Жалал Абад шаарынын кире беришиндеги арка 8 миллион сомдон ашык каражат коңдолду. Тагыраагы 8 миллион 450 миң сомго. А бул биздин балдар билим алган мектептердин бири. Бул дагы. Минтип палаткада окуган окуучуларыбыз да бар. Боз үйдө дагы дарскана кылып алышат. Айтмакчы, бул акыркы сүрөттөгү окуу классы дал ушул Жалал Абад облусунда тартылып алынган. Өзгөрүш айылынан. Айылдагы мектеп авариялык абалга келгенден кийин балдар боз үйлөрдө окуп калышкан. Бул силер элди ойлойсуңарбы? Жок, шаардын кире бериши деги эле шаар кооз болушу керек. Муну четке какпайм. Бирок деген сөз болуп жатпайбы? Жаңыланган арканы жанынан көрө элекмен, бирок сүрөттөргө караганда мурункусунан көп деле айырмаланбайт. Мына бул жаңыланууга чейинки арка. А бул болсо 8 миллионго оңдолгону. Аябай өзгөрүптүрбү? Баягы оюн бар эмеспи? 2 сүрөттү коюп 10 айырма тап деген. Аны да кылып көрдүк. Канча айырма таптыңар? Токтотуп алып дагы бир жолу карап көргүлөчү. Жергиликтүү бийлик акчаны сарамжал колдондук дейт. 8 миллиону аркага кетсе, айлана тегерегин дагы көрктөндүрүүгө каражат бөлүнгөн экен. Фонддон тышкары жергиликтүү бюджеттен да 550 миң сом каралган. Жалпы жолунан 8 миллион 450 миң сом короттук. Колубуздан келишинче сарамжалдуу болууга аракет кылдык. Тегерегине арчанын көчөттөрүн отургуздук. Дубалга гранит таштарды чөгөрдүк. Бийлик өкүлдөрү арка курулгандан бери оңдоло элек болчу деп түшүндүрөт. Курулуш 2001 жылы салынган. 9,5 миллион сомго. Эми ошончо эле акчага кайра оңдоп жатабыз. Мен силерге чын жүрөктөн. Силер болсо мени Дагы бир жолу кайталайм. Оңдоонун кереги жок дегеним жок. Бул дагы керек. Бирок мындан дагы маанилүү нерселер бар да. Мисалы, ошол эле Жалал Абад облусунда 36 авариялык мектеп бар. Тамтыгы чыккан жолдорду айтпай эле коеюн. Анан өзүңөр ойлосоңор, кайсынысы маанилүү? Арка Жалал Абад шаарынын эле эмес, облустун жүзү. Инвестор же коноктор келсе дагы ушул аркага маани беришет. Ушул жерге этнопарк курууну көздөп жатабыз. Бул үчүн 1 гектар жер бөлүндү. Дагы бир кылымдын курулушу тууралуу сөз кылалы. Жалал Абадтагы эмес, эми Ысык көл облусундагы жолдун курулушу. Тагыраагы Каракол шаарына кирип бараткан жол. Бул сүрөттү Катя Урумканова деген эжекем соц тармакка жүктөптүр. Жолду куруп баштагандарына 1 жылдан ашты. Болбосо жолдун узундугу ашып кетсе 1,5 чакырымга жетпейт. 77 миллион сом кетиптир. Жол жакында эле ачылды. Анда да бир тилкеси азыркыга чейин ачылбай турат. Шаардын кире беришинде айлампа бар. Аны дагы бузуп оңдогону жатышыптыр. Ал дагы бир миллиондордун башын жесе керек. мына силерге акча. Жакында эле Каракол шаарында болдум. Ички жолдор эми бир укмуш. Көйгөй бардык эле жерде бирдейдечи, бирок бийлик арка айлампаларды коюп, ушу ички жолдорго көңүл бурса жакшы болот эле. Анан мэр, губернаторлор ушу жолдордо танк менен жүрүшөбү деп таң каласың. Же вертолет менен жумушка барып келишеби. Сиздин конушуңузда же шаарыңызда жолдордун абалы жакшы элеби? Комментарийге жазыңыз. Бул Шапалактын кезектеги чыгарылышы болду. Аман туруңуздар.